Жеке нотариус менен анын жардамчысы каза болгондордун кыймылсыз мүлкү боюнча документтерди бурмалагандыгы үчүн кармалды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында жеке менчикти, туугандары жок жана мурасы иштери ачылбаган маркум карыялардын кыймылсыз мүлккө болгон документтердин негизги пакетин бурмалоо жолу менен мыйзамсыз каттоо жана кийин кайра сатуу фактысы менен байланышкан системалуу коррупциялык схема аныкталды. Тактап айтканда, айрым жарандар жер ресурстары кызматынын кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, жалгызбой каралардын кыймылсыз мүлктөрүн негиздеп, алардын кыймылсыз мүлкү тууралуу тиешелүү маалыматтарды чогултуп, алардын тууган туушкандары жок экендигин жана мурастык маселелердин жоктугун аныктап, жеке нотариус жана жер ресурстары кызматынын Бишкек шаардык бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирдикте материалдык пайда алуу максатында кийин кайра сатуу үчүн кыймылсыз мүлккө жасалма документтерди жасашкан. Кыймылсыз мүлктү кайра каттоо жана андан кийин кайра сатуу боюнча мыйзамсыз келишимдер аткарылгандан соң алынган акчанын суммасы бул кылмыштуу схемага тиешеси бар адамдардын ортосунда бөлүштүрүлгөн. Топтолгон материалдардын негизинде 2023 жылдын 4-ноябрында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-берилнесине ылайык жеке нотариус К.А.Т. жана анын жардамчысы Д.Ж.Р.Д.Ж. кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан системалык мүнөздүү башка ушул сыяктуу фактыларды аныктоо жана документтештирүү үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин, анын ичинде Айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстары кызматынын кызматкерлеринин кылмыштуу бүтүмгө катышуусуна баа берүү боюнча зарыл болгон тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. Кыргыз Республикасынын чек арасы аркылуу Казакстан Республикасына чет өлкөлүк жарандарды системалуу түрдө мыйзамсыз алып өтүү менен алектенген адамдардын тобунун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Мыйзамсыз миграциянын каналын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын чек арасы аркылуу Казакстан Республикасына чет өлкөлүк жарандарды системалуу түрдө мыйзамсыз алып өтүү менен алектенген адамдардын тобунун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. 2023 жылдын 29 октябрында УКМКнын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын УКМК чек ара кызматы менен биргеликте Ысык Ата районунун аймагында Кыргыз Республикасынын чек арасынан Казакстан Республикасына мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылып жаткан жеринен Пакистан Ислам Республикасынын 3 жаранын, ошондой эле бул мыйзамсыз миграциянын туруктуу каналынын уюштуруучулары Эл аралык медициналык университеттин медицина факультетинин 5-курсунун студенти Пакистан Ислам Республикасынын УН аттуу жаранын жана Кыргыз Республикасынын ТЭТ аттуу жаранын кармашты. Мындан тышкары ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасынын 3 жаранын турист катары киргизген мыйзамсыз миграциялык каналдын кошумча катышуучулары аныкталды. Аларда тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кармалган. Уюштуруучулар Пакистан Ислам Республикасынын жарандарын Казакстан Республикасына өткөрүү үчүн 1700 АКШ долларына чейин каражат алышканы аныкталды. УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынын мыйзамсыз кесип өтүү аракети боюнча Пакистан Ислам Республикасынын 3 жаранына карата Кылмыш жаза кодексинин 378-берилнесинин негизинде кылмыш иши козголду. Мыйзамсыз миграцияны уюштуруучуларга карата Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 168-берилнесинин негизинде кылмыш иши козголду. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечими менен Пакистан Ислам Республикасынын 7 жараны 2 айлык мөөнөткө Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу номер 1 тергөө абагына камалды. Учурда мыйзамсыз миграциянын бул туруктуу каналына тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Интимдик кызмат көрсөтүү тармагына адистешкен уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. УКМКнын чет элдик жарандарга гана интимдик кызмат көрсөтүүгө адистешкен уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүн аныктап бөгөт коюлду. Козголгон кылмыш ишинин алкагында комплекстүү жүргүзүлгөн атайын тергөө иш-чараларынын натыйжасында бул топ мыйзамдуулугун көрсөтүү максатында расмий түрдө үйлөнүү үлпөт салонун уюштуруп, ал жерде чындыгында чет өлкөлүк жарандардын бош убактысын өткөрүү үчүн жашыруун жай, ошондой эле интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүү
уюштурулганы аныкталды. Ошондой эле жаш кыздарды официант катары ишке алуу механизми түзүлүп, анын жүрүшүндө уюштуруучулар аларды ар кандай шылтоолор, анын ичинде коркутуу, шантаж жана каржылык көз карандылык аркылуу сойкулукка тартууга активдүү аракет кылышкан. Бул жай тар чөйрө үчүн уюштурулуп, чет элдик жарандар гана бара ала тургандыгы өзүнө өзгөчө көңүл бурдурат. Балким жашыруун тасма тартылып, алынган айыптоочу далилдер бул боюнча укук коргоо органдарына кайрыла албай турган чет элдиктерди шантаж кылуу үчүн пайдаланышы мүмкүн. Топтолгон материалдардын негизинде 2023 жылдын 10 ноябрында керектүү тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүп, аларды ишке ашыруу учурунда ал жерден 30дан ашык кыз жана 16 чет элдик жарандар болгон. Бул иштерге жашы жете элек кыздардын тартылышы боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Кылмыш жаза кодексинин 159-берилмесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында бул жайдын уюштуруучулары кармалып, УКМК тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган жайдын мамлекеттик кызматкерлердин ичинен бейформал колдонуучуларын, ошондой эле аны уюштурууга жана ишмердүүлүгүнө тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча зарыл болгон ыкчам иликтөө иш чараларынын комплекси жүргүзүлүүдө. Республиканын мамлекеттик бюджетине жалпы суммасы 87 миллион 169 миң 537 сом болгон зыяндын орду толтурулду. Мурда маалымдалгандай, Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 336-берилмесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында коррупция менен 5 адам, анын ичинде бажы органдарынын жооптуу кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын Баткен бөлүмүнүн жетекчиси жана ошондой эле ишкерлер айыпталып кармалып, камакка алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө УКМК тарабынан контролдоочу мамлекеттик органдардын кызмат адамдары узак убакыт бою ак ниетсиз чарба жүргүзүүчү субъекттерге алардын иш жүзүндөгү салык базасын жана көмүрдү казып алуунун жана коңшу өлкөлөргө жасалма түрдө төмөн баада экспорттоодон келип түшкөн ашыкча пайда алуусун бажы жана салык органдарынын системалуу түрдө жашырууга колдоо көрсөтүп келгени тууралуу төгүндөлгүс далилдер алынган. Республиканын бюджетине келтирилген материалдык зыяндын так көлөмүн аныктоо максатында Сүлүктүү шаарынын аймагында акыркы 6 жыл ичинде көмүр өндүрүү, сатуу жана экспорту менен алектенген 29 чарба жүргүзүүчү субъекттердин ишмердүүлүгүнө салыктык текшерүү кайра текшерүү дайындалды. 2023 жылдын 5-октябрынан 17-октябрына чейин Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын салык инспекторлору тарабынан берилген көрсөтмөлөрдүн негизинде 11 чарба жүргүзүүчү субъекттерге карата салыктык текшерүүлөр жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында санкцияларды жана кошумча айыпты эсепке албаганда жалпы суммасы 216 миллион 809 миң 62 сом салыктар дагы эсептелди. Атап айтканда, Нур жоопкерчилиги чектелген коому 63 миллион 376 миң 640 сом, Нуркен ЖЧКсы 11 миллион 922 миң 801 сом, Рио Групп ЖЧКсы 27 миллион 608 миң 456 сом, Кен Ордо ЖЧКсы 21 миллион 823 миң 91 сом, Ахмат Кен ЖЧКсы 5 миллион 759 миң 95 сом, жеке ишкер Мадаминов 3 миллион 140 миң 396 сом, жеке ишкер Асанов 9 миллион 780 миң 545 сом, Али Экспо ЖЧКсы 6 миллион 68 миң 956 сом, Ак Булак көмүр ЖЧКсы 16 миллион 987 миң 762 сом, Халил Имран ЖЧКсы 16 миллион 617 миң 857 сом, Имамидин Экспорт ЖЧКсы 7 миллион 174 миң 727 сом. Ошону менен бирге Имамидин Экспорт ЖЧКсына карата жүргүзүлгөн кошумча текшерүүнүн негизинде дагы 26 миллион 783 миң 30 сом салыктар эсептелди. Аталган кылмыш ишинин алкагында 2023 жылдын 9 ноябрына карата төмөндөгү чарбалык субъектилер тарабынан республиканын мамлекеттик бюджетинен жалпы суммасы 87 миллион 169 миң 537 сом салык төлөндү. Учурда өлкөнүн бюджетине келтирилген материалдык зыяндын ордун толтуруу, ошондой эле кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында дайындалган башка чарба жүргүзүүчү субъекттерге салыктык текшерүүлөрдү аяктоо боюнча чаралар көрүлүүдө. Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен ошондой эле келечекте ушул сыяктуу мүнөздөгү кылмыштарды жасоону болтурбоо максатында КР УКМК көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдардын кызмат адамдары тарабынан да, абийирсиз ишкерлер тарабынан да коррупциялык көрүнүштөргө катышуусу аракеттеги мыйзамдардын чегинде текшерилип жана жоопкерчиликке тартыларын эскертет.